Кантта 12 жаштагы баланы уурдап бараткан учур видеого түшүп калды. Кантта белгисиз адамдар 12 жаштагы баланы уурдап кетишти. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Окуя 11 апрель күнү саат 8:40 экинчи Кичи районунда болуп, видеого түшүп калган. Кадрлардан көрүнүп тургандай, Honda Fit үлгүсүндөгү ак түстөгү унаанын ичиндеги кишилер жолдун жээгинде бара жаткан өспүрүмдү сүйрөп салып, андан ары кетип калган. Факты кылмыш жана жазыктар боюнча бирдиктүү реестрге катталып, 170 адам өлтүрүү менен кылмыш иши козголду. Чүй облустук милициясы 12 жаштагы Данил Браилкиндин кайда экенинен кабары бар жарандардан 102 0312 43 01 27 0312 коду менен 43 88 85 0700 коду менен 28 26 99 номерлери аркылуу маалымат берүүнү өтүнөт. Булак Спутник KG. Кылмыштуу топтун мүчөсү Чыңгыз Дөөгө издөө жарыяланды. Дөө каймана аты менен таанымал кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү Чыңгыз Жумагулов 2 кишини өлтүрө сабаган деп шектелип изделип жатат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Эске салсак, 10 апрель түнү Бишкектеги медициналык мекемелердин биринин алдына белгисиз адамдар катуу сабалган 2 кишини таштап кетишкен. Алардын бири 45, экинчиси 36 жаштагы жарандар болгон. Экөө тең жандандыруу бөлүмүнөн каза болгон. Алдын ала маалыматка караганда, алар кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турушкан. Кылмышка катары кылмыштуу топтун 2 мүчөсү колго түшүрүлдү. Дөө каймана аты менен кылмыш дүйнөсүнө таанылган 38 жаштагы Жумагулов Чыңгыз Адашкановичке издөө жарыяланды. Ал Чүй облусунун Сыгата районунун Ичке суу айылынын тургуну деп айтылат билдирүүдө. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан билдиришкендей, аны ушул жылдын февраль айында жатак абакка которушкан. Булак Спутник KG. Бишкек Ош базарында 200гө чукул сатуучу митингге чыкты. Былтыр апрель айында өрттөнгөн Берекет базарынын жанында азык-түлүк айна самын саткандар наразычылыкка чыгып, жаңа курулган соода борборго көчүрүүдө өз шарттарын талап кылышууда. Митингге 200 адам чогулган. Учурда сатуучулар талаптарын айтып бири-бирден сүйлөп жатышат. Эске салсак, былтыр ушул маалда 13 апрелдин түнүндө Ош базарынын аймагындагы Киев менен Кулиев көчөлөрүнө жакын жерде жайгашкан Берекет Кичи базарында өрт чыгып, товарлар күйүп кеткен. Соода кылган жерден башка имаратка, жаңы бүткөн базарга көчүүнү айтышты. Аны карап көрсөм, 1 чарчы метри $1,500 экен. Ал эми биз соода кылып жаткан жер эртең жабылат деп жатышат. Былтыр эле мен ушул жерден $16,500 соода орунду сатып алган элем. Анда менин акчам жөн эле күйүп кетеби деп, өзүн Бурул Андашева деп тааныштырган сатуучу айтып берди. Наразылыкка чыккан сатуучулар бир нече плакаттарды колуна көтөрүп алышкан. Учурда алар чогулуп наразылыгын айтып жатышат. Булак Спутник KG. Өзгөн районунда өз атасынан боюна бүткөн 15 жаштагы өспүрүм кыз төрөдө, бирок ал баладан баш тарткан. Бул тууралуу Ак жүрөк кризистик борбордун башчысы Дарика Асылбекова аймакта кабарчыга билдирди. Анын айтымында 15 жаштагы кыз Ош облустук төрөтүйүндө операция жолу менен көз жарган. Өспүрүм кыз 5 апрель күнү операция жолу менен уул төрөдү. Учурда ал төрөтканада баласын төрөт үйүнө эле таштап кетет. Себеби баланы бакканга шарты жок. Кызды кайра Ак жүрөк кризистик борборуна алып кетебиз, деди Дарика Асылбекова. Ош облустук төрөтүйүнүн маалыматына караганда, 15 жаштагы өспүрүм кыз 5 апрель күнү саат 20:13 чамасында көз жарган. Баланын салмагы 2 кг 400 грамм болду. Учурда эне баланын абалы жакшы. Бала азырынча ымыркайлардын жандандыруу бөлүмүндө жатат жана дарыгерлердин көзөмөлүндө турат. Эне баланы бири-бири менен көрүштүрүшкөн, бирок өспүрүм кыз баласын эмизген эмес. Кыздын багууга шарты жок болгондуктан баласынан баш тарткан. Ымыркай Ош шаарындагы реабилитациялык борборго өткөрүлүп берилет. Учурда кыздын атасына козголгон кылмыш ишти Өзгөн райондук соту карап жатат. Буга чейин турмуш басылмасы Өзгөндө 15 жаштагы кызын зордуктоого шектелип, кызын атасы кармалганын жазган. Атасы күнөөсүн мойнуна алып, автокырсыктан кийин акыл эси жайында эместигин билдирген. Бирок экспертизанын жыйынтыгында анын акыл эси жайында болгон деген бүтүм чыккан. Кармалган жаранга кылмыш жаза кодексинин 161 беренеси зордуктоо менен кылмыш иши козголуп, 11 март күнү анын иши Өзгөн райондук сотуна өткөрүлгөн. Ал тергөө аяктаганга чейин 2 айга камакка алынган болчу. Булак Турмуш KG. Азимбек Бекназаров коомдук ишмер Атамбаевдин айткандары орунсуз. Коомдук ишмер Кыргызстандагы революциялардын сап башында турган Азимбек Бекназаров менен айрым маселелердин алкагында баарлаштык. Азимбек Анаркулович, экс-президент Алмазбек Атамбаев, эгер койгон талаптарыбыз аткарылбаса, 2 айдан кийин митингге чыгабыз дедига. Анын бул сөзү бийликти сестентүү үчүн айтылдыбы? Же азырда бийликти олку солку кылып коюуга күчүм жетет деген таризде айттыбы?
Менимче Атамбаевди Сооронбай Жээнбековду сен алып келгенсиң, митингге чыгып туура кылып жатасың деп колдогондор аз эле болот. Анткени эл Атамбаевдин айтканына макул болуп Сооронбай Жээнбековду колдоду. Ошондуктан бүгүн талаптарым аткарылбаса митингге чыгам дегени орунсуз болуп калды. Мындай маселенин баарын Мураскорду даярдап жатканда ойлонушу керек болчу. Негизи Атамбаев 7 жыл бийликте турган мезгилинде апрель революциясынын максаттарын эсинен чыгарып элдин үмүтүн актаган жок. Ошондой эле үй бүлөлүк башкаруу системасын түп тамырынан кырккан жок. Аны сындагандарды саясий куугунтук алып сөз эркиндигин чектөөгө аракет кылып, журналисттерге чейин миллиондогон сомдордон айып салды. Анын баарын эсинен чыгарып эми Сооронбай Жээнбековдон аны муну аткар, болбосо митингге чыгам дегени колдоого татыбай турган иш болуп калды. Чынында Сооронбай Жээнбеков Атамбаев салган жол менен кетип жатат. Ошон үчүн биз апрель революциясынын максаттары ишке ашпаганын айтып, курултай өткөрүп жогору жактын эсине салып талап кылып жатабыз. Атамбаев 7 апрель мага экинчи өмүр берилген күн, туулган күнүм деди го. 7 апрель Атамбаевдин менчиги эмес, ал жеңишти жалгыз өзүнө энчилеп албайт. Аны жалпы элдик майрам катары кабылдашыбыз керек. Жеңиштин ээсимин дебей, революциянын башында турган уюштурган адамдардыкы десе да ашыкча болмок эмес. 7 апрель Атамбаев менчиктеп туулган кылып ала турган күн эмес. А балким экс-президент ал күндү ошол кезде оппозицияга, БК кошулганда сүйүнүп туулган күнүм деп жаткандыр. Анткени биз Атамбаевге эмес, ал БК кошулган. БКты Атамбаевсиз эле түзгөнбүз. БК 7 апрель боюнча жер-жерлерде курултай өткөрүп революцияны бекемдөө менин идеям болгон. Чотонов, Шыкмаматов болуп Нарын шаарында Атамбаевсиз эле чечип күнүн аныктап келгенбиз. Таласка, Алайга, Аксыга барып ушул күнү эл чыгат колдойсуңар деп макулдашканбыз. Болот жерде Таласка Бөдөш Мамырованы Ошко, Чотоновдарды Аксыга жөнөткөм. Ошон үчүн Атамбаев 7 апрель күнү революция болору кайда, качан чечилгенин билбейт. Бирок Атамбаевдин революцияга кошкон салымын, эмгегин да жокко чыгара албайм. Ал абдан чоң роль ойногон. Көп тираждуу гезиттерди чыгартууда каражат маселесин көтөргөн. Ошондой эле убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн жер-жерлерге барган жол кирелерин, курултайды уюштуруу маселелерине материалдык жактан чоң колдоо көрсөткөн. Бирок революцияны энчилеп алгыдай жүктү жалгыз тарткан эмес. Маселен, Сооронбай Жээнбековдор да революцияда ошто жетишээрлик колдоо көрсөтүшкөн. Убактылуу өкмөттүн кээ бир мүчөлөрү да Атамбаевден ашса ашкан, кем калбаган жардам кылышкан. Ошон үчүн Атамбаевди тарыхый процессти менчиктөөгө аракеттенгени, туулган күнүнө байлаганы орунсуз, уят иш болуп калды. Элдин жеңишин эч убакта эч ким менчиктей албайт. Анткени аны жеке жасаган эмес. 24 мартты Бакиевдер кандай ээлеп алууга аракет кылса да менчиктей албаган сыяктуу 7 апрелде Атамбаев кандай аракет кылса да эч качан менчиктей албайт. Силер региондорго кеткенде Атамбаев, Текебаев, Отунбаевалар эл менен беле. Биз регионго кеткенбиз. Атамбаев, Текебаев экөө тең үйүндө бекинип жатышкан. Отунбаеванын кайда жүргөнү белгисиз болчу. Эгер үчөө Бишкекте элдин башында болгондо кан төгүлүп, бөөдө балдар кырылбайт эле. Эгер Атамбаев ошондо элдин башында турганда ал не десе да макул болот эле. 100 баланын өмүрүн алган революциянын жакшы жагы болдубу? Албетте, кемчилиги менен кошо жакшы жагы да болду. Бакиевдин бийлиги кулады. Бийлик тынчтык жол менен өтө баштады. Атамбаев аргасы жок болсо да, ызы-чуусу жок бийликти өткөрүп берип эрдик кылды. Реваншисттер Акаев, Бакиевдер Кыргызстанга келе алган жок. Электр тарифи ордуна коюлду. Жакшыбы, жаманбы, парламенттик система иштей баштады. Бул революциянын мактоого ала турган жакшы жагы, ийгиликтери. Булак майдан кейжи. Турсунбай Бакир уулу Атамбаевден ажырадым дегендер Асылбек Жээнбековдай билдирүүнү ачык жасап, артындагы көпүрөнү өрттөп салуусу керек болчу. Турсунбай агай, Алмазбек Атамбаев 7 апрелде койгон талаптарын бийлик 2 айдын ичинде аткарбаса митингге чыгаарын айтты. Ал бул сөздү бийликти сестентүү үчүн айттыбы, же азырда элди көтөрүүгө кудуретим жетет деген максатта айттыбы. Алмазбек Атамбаевдин президенттик мөөнөтү аяктап жаткандагы түзгөн пландарынын баары урады. Кыялданганынын баарысы кумдан курган хан сарайлардай кулады. Ошондуктан байлыгын жана эркиндигин сактап калуу үчүн ал баарына барышы мүмкүн. Аны менен кошо жеген ичкендер да өздөрүнүн жанын сактап калуу үчүн Атамбаевди чечкиндүү кадамдарга түртүп жатышат. Жөн эле митингге эмес, ак үйдү жаңыдан басып алууга Атамбаевда күч да бар, акча да бар. КСДП жаңыланды, тазаланды, ал тургай 2-ге бөлүндү. Эми Атамбаев баштаган КСДП баштагыдай таасирдүү партия боло алабы? Аны кандай тагдыр күтөт? КСДП бул акыбалында алыска кете албайт, бирок реалдуу оппозициялык күчкө айланышы жана бул багытта бөлөк саясий күчтөр менен биригип азыркы президентке кыйла проблемаларды жаратышы мүмкүн. Бирок Атамбаевдин командасынын эң чоң минусу чоң саясий фигуралардын жоктугу. Жанында одиоздуу фигуралар жана акчасы бар, акылы тайкы адамдар гана чогулган. Ошондуктан элдин асына чыгып, ар бир сүйлөгөн сөзүндө Атамбаев күнөөсүз атка минерлерди бошоткун деп Сооронбай Жээнбековго ультиматум коюп жатканы. Кургак жерге түшүп калган балык
аймакка суу кандай керек болуп жатса, ага ошондо Илмияновдор, Исаковдор, Кулматовдор, Ибраимовдор, Калиевдер, Шадиевдер керек болуп жатат. Атамбаевдин жанында азыр ошондой кадрлар жок болгону чоң дискомфорт түзүүдө. КСДПга бийлик баштагыдай күчтүү партия болушуна бут тоспойбу? Президент өзү КСДПда жок болсо, анда ал партиянын өсүшү кайдан болсун? Тескерисинче, тоодон кулаган таштай ылдыйлап кете берет. Алга Кыргызстан менен Ак Жол партияларынын тагдырын эстеп көргүлөчү. Акаев жана Бакиев качкандан кийин ал партиялардын активисттерине жана мүчөлөрүнө бензин куюшпаса да колунан, тоюс бутунан келишинче экс кожоюндарынын качыштыгы. Президенттик партияларды ушундай акыбал күтөт. Бирок президентке да өзүнүн партиясы болушу абзел. Ошондуктан президенттин жаңы партиясына КСДПдан биринчи болуп аттуу баштуулар, алардын артынан ортодогу жана катардагы мүчөлөрү катышат. Бул саясаттын мыйзам ченемдүүлүгү. Күчтүү, таасирдүү мезгилинде КСДП кандай партия боло алды? Деги КСДПнын ички иштерине ЭРК партиясынын лидери катары кийлигишкенге этикалык укугум жок. Бирок айтып жүргөн сын пикиримди дагы деле кайталап коеюн. Жеке ким КСДПнын курултайына барды же барбады деген маселеге токтолсок, совет мезгилиндеги анекдоттой болуп жатат. Университетте ага илимий атеизмден сабак берип жатып, студенттерге Кудай жок деп чечкиндүү айтты. Танаписте кабинетине бир студент кирип калса, агай кыбыла жакты карап, Кудай мени кечирчи, жумушум ушундай деп тоого келтирип жатыптыр. Калган студентке агайы Авдрук Кудай бардыр деп актанат экен. Бүгүнкү КСДПнын ойнок лидерлери да Авдрук Атамбаев бийликке кайра келип калуусу мүмкүн деп сарсана болуп жатышкандыр. Бирок Атамбаевтан ажырадым дегендер Асылбек Жээнбековдой билдирүүнү ачык жасап, артындагы көпүрөнү өрттөп салуусу керек болчу. Бирок саясатчылар да бара-бара майдаланып кетип жатышат. Булак майдан кейже. Орусия Кыргызстанга убада кылган 30 миллион долларды берди. Орусия март айында Кыргызстандын бюджетин колдоо максатында 30 миллион доллар грант бөлгөн. Маалымат өкмөт тарабынан жарыяланганын басылмалар билдирди. Жардам республикалык бюджеттин каржы чыгымдарын жабууга, социалдык объектилерди жана аскер кызматкерлери үчүн турак жайларды курууга, социалдык тармактагы айлык акыларды төлөөгө жумшалат. Грант бөлүү боюнча келишимге Орусия президенти Владимир Путиндин Кыргызстанга жасаган сапары учурунда кол коюлган. Булак Калыс медиа.